Теңир Тоо жергесинде дээрлик 10 күнгө созулган жамгырдан кийин күн минтип бир аз ачылгансыды. Синоптиктердин божомолдорунда бул убактылуу гана. Бирок абанын температурасынын жылуулукка тартышсан мындан 4 күн мурункудай кардын түшүшү күтүлбөйт. Негизинен алыскы жайлоордо аба ырайынын кескин бузулушу көнүмүш эле көрүнүш. Андыктан буга малчылар анча деле дүрбөлөңгө түшүшпөдү. Ат башы районундагы Кара Суу айылынын фермери Апышевдин үй бүлөсүнүн арпа өрөөнүндөгү Арасай жайлоосуна көчүп келгендерине 10 күн гана болгон. Чүдегендеги эле катуу жамгырдын аягы карга айланып, түйшүк үстүнө түйшүк кошулду. Өздөрүнүн жүдөгөндөрүнө кошумча арык торук анча мынча малы зыянга учурабай койбоду. Мындайда аял затына көбүрөөк күч келет эмеспи? Башында жаан жаап аткан, могу кардын түшкөнүнө уже 4 сутка болду. 4 суткада мал чыга албай калды. 3 күндөн бери ошо короодо турат. Тоют жетишпейт, жолдон бери кире албайт, чөп да тартып келе албай калдык. Табият ушинтип бир аз тез кыялын карматкан арпа өрөөнүнүн ат башы, Актала жана Нарын райондорунун малчылары жайлашат. Алардын ичинен кыйыныраак жагдайга Казбек, Кара Суу жана Жыланарык айылдагылар кабышкан. Бирок аларга жардамдар өз убагында көрсөтүлгөндөн анча деле олуттуу жоготуулар орун алган жок. Маселен, кар туткунда качкандарга 2000 боо чөп жеткирилип, ал мал башын чыгакчасыз сактап калууга өбөлгө болду. Эл журтка койгошкондорго да рахмат, чөпүн мына бүт алып келип берип алат. 3 күндөн бери алып келип берип алат. Мына айрыкча мына биздин айыл өкмөттөргө, анан ат башынын зам өкмөттөрүнө рахмат. Ушундай келип жардам берип атканына чоң рахмат. Ошондой эле кардын көп жаашынан жол тайгак болуп, чөптү жана отун сууну жеткирүү бир катар кыйынчылыктар менен коштолду. Жада калса, кубаттуу техникаларда баткак лайга тыгылып, оор кырдаал жаралды. Бактыга жараша мындайда өзгөчө кырдаалдар кызматчылардын техникалык көмөктөрү керекке жарап, аракетчилик көпкө созулбады. Ошондой эле ушундай оор күндөрдө облус бийлик башчыларда жөн туруп калбастан, граждандык коргондуу чаралардын алкагында уюштуруу иштери менен алектеништи. Билесиздер, акыркы кездерде муниципалдык ишканаларга бир топ техникалар алынган. Ошол техникаларды пайдаланып, баягы алыскы жайыттарга чөптөрүн жеткирип берип, ошондой эле калып калган техникаларды кайра сүрөтүп алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп, убагында жардамдар берилди да. Антсе да ошол бороондуу күндөрдө 20дай корогойду ички жайыттарга айдап түшүүгө туура келген. Андыктан учурда аларды кайра көчүү жумуштары жүрүүдө. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР арпа өрөөнү.